Жетегүз айылынын борборунда Берназар Би атындагы ынтымак аксакалдар санжыра борбору курулууда. Боз үй формасында курулуп жаткан заманбап борбордо керектелүүчү бардык шарттар эске алынган. Мында жайдын ичи тышы улуттук колоритте жасалгаланып, кыргыз элине тиешелүү буюм тайымдар коюлат. Анда улуу муундун өкүлдөрү жаштарга санжыра, манас, кыргыз элинин үрп-адат, каада салттарыбызды айтып, улуттук баалуулуктарды даңазалап чагылдырган иш-чараларды өткөргөнгө аянтча болмокчу. 2 ай мурун ушу баштаганбыз. Президентибиздин жарлыгын ишке ашыруу боюнча 3 жарлыгы чыккан. Адып аклак боюнча, каада салт боюнча, андан кийин ошол ден соолук боюнча жарлыктар чыккан. Ошол жарлыктарды ишке ашыруу багытында ушундай ар бир Кыргызстандагы ар бир айылга аксакалдар санжыра маданий борборду салалы депчи. Ошол борборлордун биринчисин ушул Жетегүз айылынан баштадык. Аталган борбордун курулуш иштерине жалпы 15 миллион сомдон ашык акча каражаты сарпталууда. Мында 30% жергиликтүү бюджеттен бөлүнсө, калганы дем өрүүчүлөр тарабынан колдоого алынууда. 8 соток жер аянтында жүрүп жаткан курулуш иштери жай айлар менен башталып, жыл аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Ынтымак аксакалдар санжыра борбору эл мурас коомунун демилгеси менен ишке ашууда. Кудайым буйруса, жаңы жылга чейин бүтүрүп беребиз деп атышат. Азыркы тапта иштеп аткан 9 адам иштеп атат. Бишкектен келген кызматкерлер, бардыгы профессионалдуу кызматкерлер экен, көрүп атабыз. Кудайым буйруса, алгачкылардан болуп Жетегүз айылына түшүп атат. Аксакал санжыра маданий борбору. Мындан кийин ар бир айылга түшөт экен, Кудайым буйруса. Бардык айылдарга насип кылсын, Кудайым. Бул жерден болсо эми бул ортодогу чоң боз үйдүн ичине бул чогулуш өтчү, жана бул китепканасы болот. Тигил ичинде ар жагында аксакалдар отурган жери болот. Байбичелердин, ага элечек апалардын отурган жери болот. Бул жерде болсо жайкы беседка сыяктуу боз үй болот. Ар жакта накта кыргыздын илгерки тигип жүргөн боз үйү турат. Аны ошол азыркы урпактарга кандай боз үй тигилип, кандай эмне кылышты, ушуну үйрөтүп, ошондой максатта тигилип коюлат. Ынтымак аксакалдар санжыра борборунун курулушу өлкө башчынын жарлыгынын алкагында жасалып жаткан республикадагы алгачкы долбоор. Эми алдыда эл мурас коому тарабынан Жетегүз районунун 42 айылына жана өлкөдөгү 2000 айылга курулмакчы. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Илиш Касейинов, Ысык көлү жаңылыктары үчүн Жетегүз районунан.